Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Силерде ушул бүгүн менин каналымда тосуп алганыма аябай кубанычтамын. Ушул бүгүнкү видео кыла турган сөзүбүз бул Евразиялык биримдиктин анык мааниси. Негизи Евразиялык биримдик жакшы деп эсептелинген, элибиз сүйүнгөн, көп ишкерлерибиз аябай катуу ушул Евразиялык биримдикте жактаганда, анан киребиз деп, киришибиз керек. Анан кирбесек болбой калат, товар өтпөй калат, кирсек жакшы болот. 4 эркиндик бар да, акча эркин өтөт, адам эркин өтөт, чек аралардан товар эркин өтөт, капиталдар, инвестициялар эркин өтөт деп ошол аябай мындай ишенип, аябай бири-бирине мындай союз ичинде бири-бирине мамлекеттер абдан жакшы мындай достук мамиле кылат деп ушинтип аябай эл күткөн болчу. Бирок анын мааниси башкада болгон. Экономист катары, ушул саясаттануучу катары мен ушул маанисин бүгүн айтып бермекчимин. Эмнеге ушул биримдик ачылды, кайсы маани менен, кандай максатты көздөдү? Кичинекей дисклеймер, албетте мен иштеп аткан оюмдарга бул пикир тиешеси жок, бул менин жеке оюм, пикирим, экономист катары. Кыргызстаныбыз ушул Евразиялык биримдикке киргенге аргасыз болгон. Анткени саясат болуп кетти. Ошол 2013-2012 жылы аябай катуу талкууланган коомдо. 2013 жылдары ушул премьер-министрибиз Темир Аргимович Шариф болуп, аны жолугуп сүйлөшкөнбүз. Ага баягы ошол атайын экономисттер топтору жыйналып алып, Евразиялык биримдикке кирбейбиз, кирбей эле коелу деп аргументтерди айтканбыз. Ошондо бизге айткан, ай кирбесек баягы биздин экспортубуз бүт ушул Евразиялык биримдикке кетип атат, 80-90% экспорт Евразиялык биримдикке кетип атат. Андан сырткары 70% импорт Евразиялык биримдиктен келип атат. Бензин кымбаттайт. Азыр бензин 32 сом, 28-32 сом болчу ал кезде. Эгерде кирбей койсок 65 сом болуп кетет. Киришибиз керек деген да. Анан ошол жолугушуудан чыгып кийип, экономист катары ошол бир презентацияны жасаган болчумун. Евразиялык биримдикте ошол чын эле биз күтүп аткандай нерселер болобу, болбойбу деген ушундай ойлор менен, пикирлер менен ошол презентацияны даярдап, анан президентке жиберип, ошол SlideShare деген сервиске жүктөп 2013 жылы ушинтип аракет кылганбыз жеткиргенге. Презентацияны көрөлү, ушул презентация көз ачыктык кылып, алдын ала боло турган нерселерди айткан болчу. Бул презентацияда слайдда бүт баягы дүйнө жүзүндөгү таможенный бажылык биримдиктер көп негизи дүйнөдө. Анан Евразиялык биримдик дагы анын көзүн көздөгөн. Ошондо айткан болчумун, эгерде биз ушул Евразиялык биримдикке кирсек, аякта процент статистика боюнча бөлүнөт. Бул деген баягы канча товар өтсө, анын чек арасын жалпысынан ошол товар процент менен бөлүнөт. Орус Федерациясы 87% алат, 88%га жакын. Беларусь 4-5%га чейин алат. Казакстан 7-8%га чейин алат. Кыргызстан болсо 2%га жетпей алып калат да. Кийинде Армения кирбеди, Армения менен Кыргызстан 1,8-ден алып калышты. Ошондо, мисалы үчүн Евразиялык биримдикке киргенге чейин бизде 34-35 миллиард доллар жыйналса, салык. Бул системада биз жыйнаган акчанын баары ошол Орусияга кетет, андан 2% келет. Бирок жалпы статистиканын түшө турган пайыз чоң болот деп ишенсек, мисалы үчүн практика жүзүндө азыр ушул 30-40 миллиард доллар сом кетип Евразиялык биримдикке. Андан бизге 29-28 миллиард сом келип атат да кайра. Айткандай эле болуп калыптыр. Анан ошол негизи баягы акчанын бир бөлүгү, кайсы бөлүгү кандайдыр бир жол менен баары бир жалпы кассада ЭАЭКтин комиссиясында калып атат. Ошол калат деп айтканбыз алдын ала, ошондой эле болуп келатат азыр. Ошондо биз айтканбыз баягы, эгерде мамлекет чын эле ошол мамлекеттер ЭАЭКтин ичиндеги акчаны көп жыйнаса, көп сатса, ал экспорттон Кыргызстан бекеринен бекер эле алып калабы 2% деген суроо пайда болгондо. Албетте алып калбайт, анткени статистика ЭАЭКтин колунда. ЭАЭКте ошол Орусия баштамдык кылат. Ошон үчүн Орусия статистиканы өзүнө ылайык кылып жасайт. Ошондо азыраак акча жиберип калат. Ушуну дагы айтканбыз. Анан
ошол импорт экспорт чын болобу деген ошондо тех регламенттер пайда болду деп айтканбыз да. Тех регламенттерди Кыргызстан толук сактай албайт, ал тех регламент боюнча иш алып бара албайт, лабораториялар жок, эчтеке жок. Ошондуктан бул деген эмнеге алып келет? Кыргызстандын товары Орусия, Беларуська, Казакстанга чектелип өтөт же өтпөй калат. Алардын товары болсо бизге эркин келет деп айткан болчумун. Дал ошондой болду. Алардын импорты бизге үстөмдүк кылат. Биздин экспортубуз аларга мындай чоң мындай кыйынчылык менен өтүп баратат да. Кээде да бульдозерлер менен биздин баягы продукцияны, картошка алмаларыбызды тептисеп салып атат да, ошол өткөрбөй границада. Айткандай эле ал болду, айткандай аткарылды. Ошондой эле Назарбаев айткан, бизде баягы катуу конкуренция болуп келатат, аяктан конкуренция катуу болот. Өлкөбүз кичине баягы Орусиядан кыйын эмес, кичине кыйынчылыктар табыз деп. Анан биз деген алдын ала баягы өткөрө албай калабыз товар деп айткан. Чын эле баары арак базарын карасак, Казакстандын арагы Орусияга такыр өтпөй калган да. Анан ошондой болот бизге, биз ага барсак ушундай кыйынчылык болот бизге деп алдын ала айткам. Ал да аткарылды. Анан контрабанданын үлүшү өсөт деп айткан болчумун да. Анткени эгерде Евразес баягы өзүнүн статистика бажы күчтөрүн алдыга салса, алар бизди ушундай башкарса, албетте кандайдыр бир ошол тиричиликти сактап калыш үчүн элибиз ушундай аргасыз жолдорго барып калышы мүмкүн, ар кандай мындай схемалар иштеп кетиши мүмкүн деп айтылган болчу. Ал да ишке чыкты, ал да аткарылды. Анан эми баягы баалар өсөт деп айткам да. Анткени көбүнчө ошол мен Орусияда окуп иштеп келгем 3 жыл, жыл сайын 11-40% чейин баалар өсөт ичинен. Кыргызстанда баалар өсүүнүн ылдамдыгы бир аз жайыраак болгондо, анан Евразеске кирсек, демек биздин ошол ЕАЭПке кирсек, бааларыбыз тез-тез өсүп кетет деген ишенич пайда болду да. Анан ошондо айткам, бир топ аябай кымбат болуп кетет. Жөн эле эмес, бир 2-3 эсе, 5 эсе, 10 эсе кымбат болуп кетет деп айткам да. Анткени ошол Кыргызстан ВТОдо туруп, баягы сырткы поштина сырьёну алганда 2-5% төлөтчү да бажыганага. А Евразесте болсо ставка 12,5%, 12,5% ортосунан алганда, а негизи айтылганда 15%. Демек, ошол 5% менен 15% бул 3 эсе, 4 эсе сырьёнун баасы өсөт деген түшүнүктү билдирет да. Так ошондой эле болду. Сырьёнун баасы 5 эсе өсүп кетти. Евразеске 2014-2015 жылы кирип тех регламенттер иштей баштаганда. Таможенный союз иштей баштаганда. Ошондо баягы кээ бир тескерисинче продукция Казакстанда мол чыгарылып турган, Россияда мол чыккан, ал продукциянын баасы түштү. Алар келип биздин баягы жергиликтүү дыйкандарды ошол кыйнап салышты да. Анткени алардын баасы арзаныраак, алардын масштабы чоң, мамлекет аларга субсидия берет, нефть сатып, субсидия бергендин арасынан алардын баягы продукциясы, айыл чарба продукциясы биздикинен арзан. Ошон үчүн биздин айыл чарбачыларды алар ушуну катокко төпүп салды. Кирбесек баягы бензин кымбатталат, ушундай маселелер болот, ушундай маселелер пайда болот, проблема болот деп айтылган эмес беле. Чын эле ошондо деле айткам, кирбей койсок деле ал нерсе болот, кирсек деле ал нерсе болот деп. Ал деле нерсе чын эле ушул ишке ашып кетти тилекке каршы. Ошондуктан 13 жыл айтканбыз, азыр болсо ошол 100%га чейин бүт ар бир айткан ошол сөз аткарылды да. Ушундай так экономикалык прогноз берип турабыз. Тилекке каршы буга баягы сүйүнүш керек эле, мен көз ачык болуп калыптырмын, бирок тилекке каршы сүйүнүштүн ордуна кейиш болуп атат да. Анткени ошондо баягы өз өлкөңдө пайгамбар болбойт деген сөз бар, орус гректерде. Демек баягы өз өлкөңдө кандайдыр бир чындыкты айтсаң, аны тааныгандар бар, аны тааныбагандар бар да бийлик арасында. Так ошондой эле ошол болбой калды да, укпай калды эч ким. Элдин көбү алданып калды деп айтса болот, бийликтин көбү же саясий басымданбы, же эмнеден ошол ишенип калды. Ошол Евразиялык биримдикке киргенге чейин эң негизги эмнеге ошол Евразия биримдикти ойлоп табышты да, эмнеге киргизишти бизди. Анткени ошол 2000 канчанчы 1991 жылдан кийин 2000 жылдардан баштап Кыргызстанда бир кызыктуу нерсе болду. Кыргызстан өзүнүн мурунку жибек жолун иштете баштады. Кыргызстан Кытай менен чек арачы өлкө катары
кайсы бир көлөмдөгү товарды өз аркылуу өткөрө баштады. Челночниктер ушул товарларды СНГге бүт таратчы Кыргызстан аркылуу. Оптовиктер ушул чоң базарларда складдарды түзүп, ошол базарлар аркылуу оптовдук сатууларды жасай башташты. Ошондо Дордой ачылды, Кара суу базары ачылды. Ошондо Кытай өлкөсүнүн статистикасы боюнча Кыргызстанда төрү карты ишкер Иркештам аркылуу 5 миллиард, 11 миллиард долларга чейинки баадагы товардын көлөмү өткөн. Биздин таможня айтчы, биз деген вес менен карайбыз, вес менен караганда 500 миллиард эле өтүп атат деп. Кытайлар айткан, жок, биз деген контракттын баасы менен карайбыз. Контракттын баасы боюнча 5-11 миллиард долларлык товар Кыргызстан аркылуу өтүп атат дегенде. Анан Казакстанга, Орусияга таратылчы, Өзбекстанга кетчи. Ушундай нерсе сакталып, бизде Дордойдо контейнердин баасы 50 000 доллар болуп калды. Арендасы 2-3 000 доллар болуп калды айына. Ошондо обороттор болуп, баягы Дордойдун Кара суунун сатуучулары үйлөрдү сала баштады. Балдарын Америкага чоң окуу-жайларга окута баштады. Акырындап калктын бай катмары жоноюп, чоңоюп бараткан. Кыргыз элде акырынан сооданын аркасынан баш көтөрүп баратканда кыргыз эл байып кичине кара нан жебей, нандын үстүнө май сыйпап, ушуну байып кичине жакшы өзүн сезип баштаган. Ошого албетте ичкүйдүк болду да. Негизи ушул Казакстан, Кытай, Монголия аркылуу, Россияда транссип аркылуу алар товарлар өтүп турган. Маселен жок. Товарлар болуп турган, бирок баягы транссип менен Казакстан аркылуу бир аз кымбатыраак, алыста Европа тарапка жибериш, Москва тарапка жибериш. Кыргызстан аркылуу бир аз арзаныраак болчу. Ошол үчүн Кыргызстан аркылуу кескин ошол товардын бөлүгү өтүп турганда, жер автомобилдик транспорт менен. Анан ушундай нерсе жакпай калды окшойт да, жакпай калды окшойт. Көп жыл ошол 5-6 жыл байкап жүрүп, казак туугандар, саясатчылар мурунку, жана Орусиянын мурунку азыркы эле саясатчылар байкап жүрүп, кичине ичи күйдү окшойт. Баягы ичиндеги мындай бакасы муунуп салды окшойт да. Бакасы муунуткандан кийин ошо 5 миллиард потокту кантип кооздукташ керек, кантип аны Кыргызстандан буруш керек деген ойлор пайда болгон окшойт. Мен ушундай ойлойм да. Балким мен туура эмес ойлоп жатам. Эгерде комментарийлерге жазгыла, туурабы, туура эмеспи. Бирок ошол негизи 5-11 миллиардтын 5% чейин Кыргызстанда калчы. Кыргызстанда калып, синип, Кыргызстанды акырындап байытып баратканда. Ошого ичи күйүп көрө албай, кошуналарыбыз ошол карашты да. Дордой базарында ошол кездер 14-жылга чейин обороту жыл сайын 4 миллиард доллар болчу. 4 миллиард. Кара суу базарынын обороту 2 миллиард доллар болчу. 2 миллиард. Бул деген кандай акча да? Жалпы 6 миллиард. Жалпы Кыргызстандын ошол жибек жолундагы туруш үчүн обороттору бир 10 миллиардга чейин, 10-16 миллиард долларга чейин жеткен. Анын 5% Кыргызстанга сиңип турган. Кыргызстанда калып турган. Ошондо бул деген баягы биздин эксперттер айтты да, ой, уят, Кыргызстан ушул соода менен көтөрүлөбү, ушул соодада алып сатарда ишпи, алып сатар бул жаман нерсе, бул деген мындай жакшы иш деп эсептелинбейт деген сөздөрдү айтышкан. Буга аябай таң калам да, анткени мисалы үчүн алып сатар деген нерсе логистика деп аталат дүйнө жүзүндө. Эң кымбат, эң көп акчаны алып келе турган бизнес бул логистика. Мисалы үчүн эгерде өндүрүштү алсак, ошол Боингти алсак, Боинг деген бүт дүйнө жүзүнө самолетторду жасайт. Самолеттордун бир нече түрү бар, бир нече көлөмүн чыгарган. Бирок аны алганда ошол анын кирешеси, кирип айланган кирешеси ушул 62 миллиард доллар да, 62 миллиард доллар. Бул деген Кыргызстандын канча десем, Кыргызстандын бюджети бир 2-3 миллиард доллардын тегерегинде да жыл сайын. Эгерде ушул 10 миллиардтын ичинде 4-5 Кыргызстандын бюджети болсо, 4 Кыргызстандын бюджети болсо, албетте 60 миллиардта бул деген 34 Кыргызстандын бюджети отурат да, ошол Боингтин бир эмесине. Бирок эгерде логистика алып сатар менен алектелген компанияны карасак, ошол эле Walmart, Америка Кошмо Штаттарынын компаниясы. Алардын кирешеси миллиард доллар менен алганда 572 миллиард доллар жылына. Ошол 572 миллиард доллар жылына болгондугу укмушта
ушундай нерсе. Ошого көз салсак, логистика уят эмес, логистика бул деген акылдын белгиси, бул деген укмуш иш. Логистикага өзгөчө көңүл буруш зарыл да негизи. Анан ошону көрүп, логистика, Кыргызстан логистика аркылуу өнүгүп атканын көрүп, албетте биздин кошуналарыбыз келди, анан айтты, Евразиялык биримдикти ойлоп таптык, Евразия биримдик жакшы болот, ичинде товар жакшы жүрөт. Жүрүү, Кыргызстан президенти жүрүү бизге кел дейт. Мен сага 2 миллиард долларын берем деди баягы биздин Орусиянын президенти. Жакшы, мен камбарата бир камбарай экини салам деди биздин президент. Анан жарайт деп кирип алды да, кирди. Кирери менен ошол камбарата бир камбарайта эки салынса эмне болмок? Мисалы үчүн Кыргызстандагы Ишкек болбой калмак да, Бишкек Ишкек болбой калмак. Көп баягы биздин ошол шаарларыбыз, айылдарыбыз свет менен жылытып үйлөрүн, ошол көмүр албай, көмүр жакпай, ыш пайда болмок эмес да, смог пайда болмок эмес. Балким жакшы эле жашамакпыз, балким. Бирок 2014 жыл болду. 2014 жылы биз деген ошо кирдик Евразиялык биримдикке. Киргендин артынан техрегламент деген балелер башталды. Лабораториялардын кээ бир акчасы биздин өкмөт өзү алып албай калды. Кээ бир акчасын атайын тартып бербей турушту да. Мисалы үчүн ошол бир өлкө Евразиялык 100 миллион долларды беребиз, 106 миллион доллар беребиз деп атып, 2-3 жыл бербей, анан биздин президент ушинтип кол сундуруп, ошо колду калтырганыңар начар экен, албайбыз деп койду. Атигилер болсо, албайсыңар, бербейбиз, макул анда бербейбиз деп коюшту. Ушундай. Ушинтип лабораториялар курулбай калды, техрегламенттерди аткарылбай калды. Омен болду да ал нерсе. Дордой базардын киришеси түшүп кетти 2 миллиард долларга. Кара суунун киришеси 1 миллиард доллардан ылы түшүп кетти, 700 миллионго чейин түшүп калды да. Камбарата газ салынбай калды. Анан ошонун аркасы менен баягы күйүүчү майлардын эл аралык санкциялар башталды. 2004 жылы билесиңер, Орусия ошол Крымды басып алган, анын аркасынан эл аралык санкциялар башталган. Эл аралык санкциялар ошол нефттин баасын түшүрүп салган. Нефттин баасын түшүргөндө албетте Орусияда акча жетишсиз болуп калган. Же кайсы жетиштүү, бирок Орусия бизге акчасын бергиси келбей калды да. Анан кечир, урматтуу Кыргызстандын президенти менде акча жок деп салды да, ошол Орусиянын президенти. Акча жок деп салып, камбарата долбоор болбой калды. Анда биз ошол смог менен дем алып калдык. Ошол кезде смогдун маселеси калды да бизге. Албетте дем алып атабыз, элибиз ушул РМ 10, РМ 2,5 дегенде дем алып атат. Көпкөлөр эмне болот Бишкекте, башка шаарларда көмүр жагып атканын билбейм да, бирок жакшы нерсе бизди күтпөчүдөй. Ошондой эмне болуп кетти. Заматта эле ошо хоргоз иштей баштады да. Евразиялык биримдик ачылганга чейин хоргоз дарды алып жаткан. Казакстан хоргоз ачты жана ушул Кыргызстандын көп товарлардын потокторун өзү аркылуу өткөрө баштады. Хоргоз жакшы өнүгүп баратат. Мурун казактар келип Кыргызстандан бүт товарларды алса, кытайдык товарларды, азыр болсо тескерисинче. Ошол эле 2016-17 жылдан баштап кыргыздар Казакстанга барып кийим-кечек алып башташты. Мынакей. Хоргоз аябай өнүгө баштады. Хоргоз өнүгүп, Кыргызстандан сырткары болуп товар потоктор логистикасы хоргоз гүлдөй баштады. Анын ичинен да Россиянын транссибириялык магистралы жанданды. Транссибириялык магистрал Монголия жана ошол Владивосток, Хабаровск, Белгород аркылуу Забайкальск шаары, Харбин шаары аркылуу Кытайдан товарларды ала баштады. Андан сырткары Русия БРИКС деген келишимин түздү. БРИКС деген келишимге Бразилия, Орусия, Кытай, Индия жана ошол түштүк Африка кирет. Алар киргенден кийин аяктагы пошлиналар, мисалы үчүн эгерде Евразиялык биримдик менен башка өлкөлөрдүн ортосунда пошлина, Кыргызстан азыр Евразиялык биримдикте 12-15% болсо, БРИКСтин бажылык пошлинасы 2%, 5%. Ошон азыр Кыргызстанга товарды киргизиш Орусия аркылуу арзаныраак болуп калды. Ошондо мурун эгерде бизде Кытай менен жалпы чек-арабыз бар, ал чек-ара аркылуу 2-3-5% менен жабдыктарды сырьёду киргизип атсак, азыр болсо Кытайдан Орусия аркылуу Казакстандын территориясына өтүп товарды киргизип калдык. Мынакей ушундай жыйынтыкка
евразиялык биримдик алып келди да. Анан бүт ушул товарлар Казакстан, Орусия аркылуу Кыргызстанга кирип калды. Кыргызстанда жашоо кескин кымбаттап кетти. Анткени таможенный пошлиналар, логистикалык ошол чыгашалар аябай өсүп кетти. Кыргызстан аркылуу Кытайдан өтүп аткан товардын көлөмү 3 миллиарддын тегерегинде болуп калды. 3-5 миллиарддан ашпай калды. 3-4 миллиарддын тегерегинде болуп калды. Ушундай биздин Кыргызстанды прогибке ыргытышты да, прогибке ыргытышты. Биздин баягы башчыларыбыз да кичине алыска көргөнлүк болуп калды. Ошону Алмаз Шарипович жыйнаган биздичи, баягы жаш экономисттерди, балдарды баягы бир национальный элита деген бир келечек деген бир кандайдыр бир проект болуп эле аяка жаш экономисттер чакырып, тесттердилөөдөн өткөрүп ушундай болуп атканда бирдемке анан чакырганда резиденциядан биз ушу суроолорду бергенбиз. Мен өзүм суроо бергем, ушу Евразия биримдикке кирсек баары кымбаттайт, ошол кирбей эле койгойлукпу десе. Силер аябай ашатып салган да бизди. Силер эчтеке билбейсиңер, силер либералсыңар, силер либералдар начарсыңар вообще, Западка иштейсиңер, там эчтеке түшүнбөйсүңөр деп ашатып салган да. Анан түшүнбөй калгам, кечиресиздер мен деген Западты карабай элем, мен Кыргызстандын кызыкчылыгын карап атам. Кыргызстанда баары кымбаттайт, жашоо кыйын болуп калат десе, унчукпагыла микрофонду өчүрүп салгыла деп пресс-службасы микрофонду өчүрүп салган. Ошондо бир ойлогом да, анда бүттө ишибиз начар экен деп. Анан ушундай болду да, тилекке каршы. Ушундай болуп калды. Кыргызстанды ушул Казакстан менен Орусия прогибке ыргытып салды. Эми казак туугандарга эч кандай претензия жок. Казак туугандар негизи биздин кошунабыз. Алар менен биз кандай болсо да тууганбыз, кошунабыз, каныбыз бир. Эмне гана болбосо да баары бир жашайбыз да. Бирок ошол Орусия бизге прогибти ыргытканы кичине ошол баягы биздин жакшы жашаган, каалабаганы билинип калды да. Бул деген кичине кейипти. Азыркы ушул дүйнөдө болуп аткан согуштар, чоң мындай маселелер, кагылыштар эмнеден келип чыгат? Негизи акча маселесинен келип чыгат. Мисалы үчүн Украинага эмнеге азыр кол салды да ошол Орусия? Анткени Орусиядан барган газ көбү Европага, Германияга, Венгрия, Болгария, Италия, Франция таралып жаткан. Тарап жаткан газдын мисалы үчүн ушул согуш башталганда Европа айтканда биз Россияга каршы санкция киргизебиз, бирок биринчи газ хранилищелер толтура алабыз, анан санкция киргизебиз деп. Анан эң согуштун кызуу учурлары болуп атканда ушул жылы Европа 500 миллиардтан Россияга жөнөтүп аткан да, ушул газ үчүн. 500 миллиард доллар. Украинага эмнеге Россия кол анткени көбүнчө газотранспорттук система, Европага газ сатуу системасынын эң көп түтүктөрү Украинанын ичинде. Ошондой эки жол бар да, бир жол бул деген баягы түндүк поток деп, 1-2 деп, Балтиялык деңиз аркылуу, башка өлкөлөр аркылуу, Финляндия аркылуу газопроводду куруу, ал кымбат нерсе. Экинчи жол бул жөн эле Украинаны басып алып, анын газотранспорттук түтүкчүлөрүн колдонуу. Ушул эле себеп үчүн эле согуш болду негизи. Согуштун эң негизги маңызы ушул акча. 500 миллиард базардын баасы 500 миллиард жылына 1,2 триллион доллар да. Ушул эле 1,2 триллион доллар үчүн бул согуш башталды. Кыргызстан үчүн, Кыргызстанга эмнеге ошол кез-кезден кээри коштолор кол салып атат, анан баягы биздин президенттерди акырындап тыйып атат, мында бармак менен басканга аракет кылып. Бул Кытайдан келип аткан товарлар, логистика. Ошондо эгерде Украинада эң негизги себеп согуштун 1,2 триллион доллардын суроосу болуп атса, Кыргызстандагы ошол 2,16 миллиард доллар айланып турган оборот ушул маселе да. Кыргызстандын өзүнүн кызыкчылыгын сакташ үчүн азыр эмне кылыш керек? Кыргызстандын кызыкчылыгын сакташ үчүн могул видеодо көрүп аткан ветканы көрүп атасыңарбы? Кичинекей бөлүкчө ушул пункттер менен, кызыл пункттер менен. Ушуну салып бүтүш керек, темир жолду салыш керек. Темир жолду салабыз деп Кытайлар эң биринчи айтканда 2000-жылдары бизде толтура эксперттер чыккан, Орусиянын кызыкчылыгын көздөгөн эксперттер. Алар айткан, жок, калияны чоңураак кылыш керек, бизде чоң калия, бизде алардын да калиясы чоң болуш керек. Жок, алардын поезддер менен танктар келет, солдаттар келет, салдырбаш керек.
Жок, алардын баягы стандарты бизге жарабайт, баягы биздин вагондорубуз башкача, тигилердин вагондору башкача деп. Баары жалган да. Мисалы үчүн Кытайда узкоколейкада 14 дюймбу, бизде баягы 15 дюйм орустардын стандарты. Эгерде Советтер Союзунун стандартында бул. Эгерде Кытайдын 14 дюймун сала берсе биз аркылуу темир жолду, Өзбекстанда да уланып кетет, анткени Өзбекстанда 14 дюймдук жолдор бар. Өзбекстанда өзлөрү ошо 14 дюймдук жолду салганга, кошумча бутакчалар салганга даяр. Эгерде ушуну курса, анда бизде иш, экономика жүрүп кетет, жакшы эле болот баары. Ошон үчүн ушуну көздөш керек. Азыр болсо, баягы эң жакшы учурда бүгүнкү күндө ушул Чыгыш Европада ушундай кагылышуулар болуп атат. Ошол кагылышуулар албетте Кыргызстандын кайсыгы бир деңгээлде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын кызыкчылыгын сактап жатат да, ошол кагылышуунун аркасынан. Мурунку Советтер Союзун кайра куруп чыгуу, провинциялардын кызыкчылыгын карабай, мындай улуттук кызыкчылыктарын эске албай, кайра куруп чыгуу маселеси токтолуп жатат. Бул деген жакшы нерсе да. Аны пайдалана алыш керек. Ошону менен бирге жакынкы акыркы жаңылык, ошол балыкчы Кочкор Кара Кече деген темир жолун биз салып беребиз, жардам беребиз деп атат РЖД, Орусиянын ушул темир жол мекемеси. Демек, салып береби, азыр меморандумга кол коюлду, бирок ал дагы суроо да, аны байкашыбыз керек. Алдын ала айтканда кичине күмөн бар да салып берерине. Анткени кыла турган иштер тышак башталат. Кыла турган иштер көз ирмемди жасабадың, жасалып башталат. Эгерде ал көз ирмемди жасалбаса, өмүрүндө жасалбайт да. Ошон үчүн байкашыбыз керек, түшүнүшүбүз керек. Биздин негизи кызыкчылыгыбыз, улуттук кызыкчылыгыбыз бул кошумча көп темир жолдор жана ВТОнун эрежелери менен иштөө. Ал үчүн Евразиялык биримдиктен же чыгыш керек, же Евразиялык биримдиктин ички эрежелерин ВТОнун эрежелерине тең кылып салыш керек да. Андай болбосо, оокатыбыз кичине кыйыныраак болуп жатат. А бизге дагы жакшы жашоо керек. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.